Алмаз мырза, азыр бизде түндүк системасы менен иштеп атат да туурабы, нотариустар баары. Ооба. Нотариат деген санарип системасы кирген. Санарип системасы менен бирок аябай слабый болуп атат да. Жакшы эмес. Бүгүнкү күндө ал ошо интернеттин жана операторлордун себебинен ошо биздин система кичине сбой берип атты, бирок бүгүнкү күндө биз ал көйгөйлөрдү чечтик. Ошол чечтиңиздер, чечилип атабы акыры? Жок, толук кандуу чечтик десек болот. Ошо бүгүнкү күндөгү колдонуп аткан санарип система ал ошол интернет операторлор жагынан тиешелүү жана скоростторун беришти, система уже иштеп баштады. Анан эми мурункудай баягы нотариустар мыйзамсыз документтерди жасабайт, туурабы? Азыр толук кандуу, эч кандай азыр нарушение жок нотариустарда. Толук кандуу иш чаранын баары ошол нотариат аркылуу өтөт. Ошо санарип система аркылуу. Система жолго кирди, мурун эми өзүңүз билесиз да, Россияда жүрсө атасы баласына доверенность берип, анан хозяин жок машиналарга жана доверенность берип ушундай жаман көрүнүштөр көп эле да, туурабы? Азыркы учурда эми толук кандуу мыйзамды иштешип аткандан кийин анан региондордо нотариустар жетишсиз. Мына бизде эле Баткен областында мен айтып коеюн, Айдеркен шаарында бир да нотариус жок. Айдеркен шаары ошол бир топ айыл өкмөттөр биздин Кадамжай районубуздун центрине келип, Кадамжай шаарына келишет да. Азыр бул мыйзам менен ошондо нотариустардын санын кыскартып атасыздарбы сиздер? Жок, биз кайра ошол жана квота системасын киргизсек, биз ойлоп атабыз, ошол аймакта, алыскы региондордо кайра ошол жеке нотариустун саны көбөйөт деп атабыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө дисбаланс болуп калды деп атпайбызбы? Чоң шаарларда нотариустар көп болуп калды, негизи мындай салыштырмалуу. Региондордо сиз айткандай жок болуп атат. Ошондуктан ошо тең бөлүштүрүү максатында ошол квота киргизсек, ошол көйгөйдү чечеби деген ойдобуз да. Анан мына 3 ай практикада жүрөт. Ооба. Юридикалык стажировкада жүрөт. 3 ай жүрөт. Ошону 1 жылга биз ошону 1 жылга узартып атабыз. Эми 1 жыл болбосо бир 6 айга эле узартып койбойсуздарбы? Эми мындай да 6 ай жүрсө практикада, стажировкада үйрөнөт. Андан кийин жөн эле сиздер лицензия бербейсиздер да, туурабы? Өзү процедурасы менен экзаменге катышат. Катышкандан кийин билим деңгээли жетиштүү болсо, анан лицензия алат. Лицензия алгандан кийин өзүнүн ишин баштайт. Кыла берет. Ошондой эле кылбайсыздар мындай. Кыйнабайчы. Ошол мөөнөт боюнча сунушуңузду берсеңиз карап чыгалы. Кат жүзүндө Чолпон алыйында. Кат жүзүндө мен сиздерге комитетке сунуш берейин. 6 ай стажировкада 6 ай эле жүрсүн. 1 жылга чойбой эле, макул 3 айда жетишпесе 6 айда жакшы эле үйрөнөт дейм. Азыр өнүккөн бериңиз, карап чыгалы. Мыйзам долбоору биринчи окууда азыр концепциясын жактыра турган болсок, анда уже экинчи окууда баардык ушул силер айтып аткан маселелердин баарын карап чыгабыз. Мыйзам керек. Эми региондорго биз катуураак басым жасашыбыз керек да. Ошол жака нотариустар жетишпей жатат. Эч мурункудай мыйзам бузуу жок. Бул жерде корко турган эчтеке жок. Бүт баарын ордуна коюп мыйзамды кылып койдуңуздар. Рахмат.